Мына жерге тиді, а? Ылдыйдан турат кыйла. Ылдыйда да. Жазға бышты да, балды. Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 29 январь 2021 жыл Ош шаарындагы Борбордук ипподромдо турабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге жалгыз бир жаш кунанды, жазга быштыны тартып көргөзүп беребиз. Бул аттын бери маалыматын сиздерге толук түрдө айталы достор. Азыр боюн өлчөп көрдүк, тишин сиздерге көргөздүк. Бул аттын азыр жашы кунан, жазга бышты, аркасы ак пайпак. Ушул кунан сатууга чыгып атат. Бул аттын мүнөздөмөсүн айта турган болсок достор, бул ат өзү негизи Аксыдан келген. Аксыда бир атактуу бир аттын бир туугандары экен. Аны ээсин айтсаңыздар кайсы ат экенин сиздерге айтып берет. Башка мамлекетке кымбат баага сатылган бир аттын тукумунан экен достор. Анда эмесе бул атты азыр сиздерге жанынан жакындан тартып көргөзүп берип, мына үстүндөгү чабандес жигит бул атты чабып көргөзөт. Кыскасы сиздер көрүңүздөр. Ат эгерде жаап калган болсо, номерлер жазылат, баалары айтылат. Ушул ипподромдо багылат экен туугандар. Азыр жанына барып жакындан тартайын, сиздер көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Иштер болот абы, кеп колдонуп коелу. Ассаламу алейкум. Атты сатууга койдуңар. Сатып алган. Бул кунан үйрөнгөнүнө канча болду? Жаш экен, а? Жаш азыр аз ончо билбейт басын. Канча болду үйрөткөнүңөргө? Biz anca minut az. Бир күнү, 1 ай 2 ай болуп калдыбы? 1 ай 2 ай болуп калды. 1-2 ай болуп калды. Кунан өзү жоошпу? Кунан өтө жоош. Мингенде жанагындай өнөрүн көргөзбөйбү? Мингизбей, качып, андай нерсе жок. Улакка анча мынча кирип коет абы? Жок, улакка. Качырып Качырып көрдүк. Качырып көрдүңөр, а? Азыр атты чабып көрсөк болот, а? Болот. Бою мындай караганда бою чоң экен, 1.65тен бийик экен, а? 70ке чамалап калат экен. Немеси кандай өзү бунун? Породасын толук маалымат барбы? Породасы маалымат жок, а? Мынакей туугандар, ээсине чаласыздар. Породасы боюнча дагы сиздерге немеге жазсаңыздар айтып берет достор. Мынакей атты азыр бастырып көрөлү биринчиден. Үстүн алалы, аттын көкүрөктөрүн көргөзөлү. Бери бастырчы, бери. Ат жаңыдан гана үйрөнүп, 1-2 ай гана болуп калыптыр. Мынакей көкүрөктөрү, буттары жоон келген, көкүрөгү кенен. Бул атты такасы барбы жокпу? Бар такасы. Такасы турганы жоошпу? Өтө жоош. Өтө жоош, а? Канча жем бересиңер буга? 5 килограммдан, а? Мынакей туугандар, атактуу бул аттын тукумунан экен туугандар. Главный өзү аттын тегине да караш керек экен. Тиштерин көргөздүк. Эми баасы ээсинин айтуусуна караганда туугандар, баасы $6.000 деп коюлуп атат. Ошондо кыргыздын сомуна алганда 500.000 сом болот экен. Азыр атты бир узатып чабып көрөлү, кандай кетет экен бир көрүп коелу. Мынакей достор, узата. Бул кеңири ипподромдон атты чабып көргөзүп атабыз. Кетет экен, оозунун жумшактыгы өтө жумшак, караңыздар. Тез эле токтоду. Дагы өткөрчү, дагы. Өткөрө бер. Мынакей достор, атты көрдүңүздөр. Бул аттын кайманаты Аксыдан келген красавчик экен. Красавчик атты сиздерге тартып көргөзүп берген бул Муз ТВ каналы. Менин атым Замир болду туугандар. Атты көрүп кетүү үчүн ушул Ош шаарындагы Борбордук ипподромго келесиздер, дагы атты көрөсүздөр, алдыда номерлерге чаласыздар туугандар. Эми бул аттын бир жанынан да бир тартып коелу. Мынакей туугандар, аттын чуркагандарын көрдүңүздөр. Бул ат эми мындайча айтканда жаш бала туугандар. Буну тарбиялаш керек экен. Алдыда номерлерди жаздым, бааларды койдум. Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, аттын баасын ээси койду туугандар. Силер эми атты сурайсыздар. Айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот, болбой койбойт туугандар. Мынакей. Ошентип бүгүнкү чыгарыш соңуна чыкмакчы. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы. Оорубаңыздар туугандар.